Мен Ырыспаева Гүлбүбү Талыш айылынан тургунумун. Логистикалык центр боюнча баарыбыз эле каршыбыз. Бул чоңдордун эле бизнеси иштетсе, мына ат башыда сүт заводу турат, нарында эт заводу турат. Картошкабызды өзүбүздүн айылда эле чипси чыгарып, арашамды алып келип, мына өзүбүз эле чыгара турганбыз. Кытай инвесторлор жок эле. Эл бүт баары эле каршы. Кытай киргенден бүттү. Жеке эле Кытай эмес. Кытайдын инвесторлорунун эч кандай каршы жок. Мамлекет башкарат дейт. Мамлекет башкарып бүткөн, мамлекет сатып бүткөн. Азыр эл башкарыш керек. Элдик бийлик болуш керек. Азамат. Мына элдик бийликтегилер туруп алып, мына депутаттар унчукпайт бирөөдө сессияда. Бүтүн ошонун бизнесмендери Кытайдын ууланган продуктларын арзан баада алып келип элге таратып атат. Ошолордун эле бизнеси жүрүп атат. Ошолорго өздөрүнө карап атат. Өздөрүнө карап Колонна КамАЗдар туурабы? Калкты мына алгандары сот болуп иштеген деп тетиги 100 000, 200 000ге чейин пенсиясын алып атышат. Чынбы? Туура. Карапайым калктын тиреке 1000 сом ошо пособиясын бир уюң, бир атың бар экен, 5 коюң бар экен деп кыскартып коюп атат. Чынбы? Туура да. Карачы. Ошондо да чыдап карапайым эл жашап атат, туурабы? 30 000 сом алгандар деле жашап атат 1000 сом менен. Ошол бир уюм 5 ат, бир атын сатып, 5 коюн сатып, 2 баласын багат экен. Калганын каяктан табат экен? Ооба да. Мигрант эмнеден болуп атат? Ошондон болуп атат. Депутаттардын айлыгын кыскартсын, элдин эсебинен жашаган майын кыскартсын, тамагын кыскартсын, ошолордун айлыгын кыскартсын. Партиялык шайлоонун кереги жок. Элге иштеп бере турган бирден, ар бир райондон 2ден, 1ден гана депутаттар шайлансын. Партиялык болгондо чимпирик депутаттар кайра шайланып кетет. Отурат дейт жакта ойноп соткасы менен эчтекени чечкен жок. Иштечүлөр шайлансын. Партиялык шайлоосунун кереги жок. Ошол Шайлоого чыкпайбыз. Кандай шайлоодо бүт партияларды чиебиз. Өсөсүнчө келсин, ошолорду шайлайбыз. Жок, керек. Менин түшүнүгүмдө бирок көп адамдын ою ушундай. Шайлоого мамлекеттин эсебинен канчалаган акча коройт. Миллиондорду коротушат. Ошонун кереги жок, мисалы. Ошонун кереги жок. Мисалы, мамлекеттин чөнтөгү, элдин чөнтөгү эмнеден союлду? Ошондон союлду. 200 гектардан жер ээлеп атышат чиновниктер. Ошолорду карапайым мына карапайым тургундарга бөлүп берген жок да. Жок дегене 5 сотуктен. Ар ким мына тапкан терген мигрант болуп жүрүшөт. Ушул айылда тиги жашабасаң сага пособия жок дейт. Темселеп айласы жок, балдарын багам деп квартирада жүрөт. Тапкан тергенин квартирага кетирип атат. Теңдик жок да сөз. Теңдик жок чын. Акыйкаттык жок. 5 сотуктан бөлүп берсе деле ошол жерге салат эле, ошолор иштейт беле? Иштетмек. Анан тет жакта Кытайдын этин алып кирип атат, продуктысын алып келип атат. Анан силердики өтмөк. Кайра оору жукту деп калат. Анан силер иштемексиңер, орунму, жумушчу күч менен камсыз болмоксуңар дейт. Биздин продукциябызды өздөрү алып иштетсин. Кытайдын кереги жок, инвесторлордун кереги жок. Иштетсин. Кумтөрдү эмне кылды, таласты эмне кылды, байлыктарыбызды сатып бүттү, чиновниктерди бүтүн кубалаш керек. Бүт баарын ак үйдү бүтүн тасалап туруп, анан иштей турган камакта жаткандарды чыгарып туруп ошолорду иштетиш керек. Мына иштей турган адамдарды камакка камап койдубу? Камап койду. Чындыкты айткандар камалып атат. 200 гектардан жерди ээлеп атат. Ээлеп атабы? Ээлеп атат. Мына элдин картошкасын өткөрсүн. Тек Кытайдын кереги жок. Продукциясын өткөрбөсүн. Сүйлөбөй. Келсе алып келе берсин. Этин алсын, сүтүн алсын. Мына сүт заводу турат. Эл завод неме? Эт заводу турат. Ошолорго инвесторду өздөрү эле иштетет. Бийлик башкарсын дейт. Бийлик эчтекени башкарбайт. Мындан өзүң гана кама. Мыйзамды өздөрүнө карап чечип алган, мыйзамды кайра жазып, карапайым калк жазып, калк мыйзамды көтөрсүн. Мына ошондо анан мыйзам болот. Эл бийлиги элге, эл байлыгы элге болсун, туурабы? Эл болбосо алар кайдан болот эле? Абдан туура. Жерин саткан, элин саткан болуп качып кетип атабы? Бул дагы сооронбай дагы мына жерди арендага берип атат. Эл түшүнбөй атат дейт. Эл түшүнөт. Эл маңкурт эмес. Чоңдорго караганда эл жакшынакай түшүнөт. Көкүрөгү менен түшүнөт. Анткени алар барды жокту билип калышты. Арам акча менен семирген чоңдор эчтекени билген жок. Бизнесин гана ойлоп унчукпай отурушат. Эл көтөрүлсүн, эл барсын, бийликти кетсин, бүттү. Анан элдин мыйзамы орносун. Ошол менин айтарым. Рахмат.